Eng negizgisi orozo adamды özgörүүгө түртөт. Adam orozoda özgörülө alat. Demek orozonu толук кармаган адам жашоосун бөлөк нукка салып кеткенге болот. Кээде жубайлар менен сүйлөшүп отурсаң, күйөөсү айтат, аялым абдан катуу сүйлөйт, аялым таза эмес, аялым уктай берет, аялым андай, аялым мындай, жолук салынбайт дейт. Күйөөсүн уксаң ушинтет. Аялын уксаң, күйөөм сөгөт, күйөөм тамеки чегет, үйдүн баары түтүн болот, анан күйөөм андай, күйөөм мындай. Мынтип карап отуруп айтасың, силердин проблемаңар майда чүйдө эле проблемалар экен. Мына ушуларды эле бир-аз маселени эле токтотуп кое турган болсоңор, маселеңер сонун болуп кетип аткан турбайбы десең, таң калат. 5 жылдан бери ушул проблема дейт. Адамдын башында чоң маселе болбой калганда, кичине маселелер козгоп баштайт. Эгерде бир адамда майда чүйдө болбогон проблема айтып аткан болсо, билгениң ал бактылуу адам экен. Адамда чоң проблема болгондо, майда проблема эсине түшпөй калат. Жөндө бирөө кошунан келип туруп, жанагы тоогуңдун жумурткасын сындырып койсо урушасың. Эмнеге жумуртканы сындырдың деп. Тоок үйгө кирип кетип помидор чок койсо коштан урушасың. Эмнеге тоогуң кирип кетти деп. Анткени андан башка чоң проблема жок. А бирок аялдын ээри өлүп калса, эси ооп, ошого кыжалат болуп атканда келип, ошого союш керек үчүлүгүнө, союш керек карашыны деп, үйдөгү жылкыңды, бээңди, уюңду баардыгын союп койсо, ага маани бере албай каласың. Анткени күйөөң өлүп калып, башында чоң проблема турган өзүң билбей калдың деген сөз болот. Кээде жеңелери тыкылдап, барсаң бутуңу чечип кел, арчып кел, чаң болот деп урушушат. Кээде үйүндө зычуу болуп, Кудай сактасын, бир үй өрттөнүп кеткен болсо, адамдардын бардыгы бут кийименен кирип жагдагы айтканга алы келбей калат. Анткени чоң проблеманын астында майда проблема көрүнбөй калат.